Саламатсыздарбы? Студиябызда кайрадан Илери Битикчи мырза. Жакынкы болуп өткөн Баткен окуяларын талдап көрмөкчүбүз. Анда Илери мырзага суроомду берип баштасам. Илери мырза, бул жолу дагы Баткен окуялары ошол жана жамааттык коопсуздук уюмдарынын болуп аткан жыйынына туура келип калды окшойт, э? Бул мындай кокустукпу же кандайдыр бир дал келүүбү? Сиздин оюңузча кандай болду? Менимче бул деле ушу Рахмондун бир стратегиясы деп ойлоп атам да. Анткени бул негизи абдан тажрыйбалуу бир саясатчы. Бул жарандык согуштун жеңүүчүсү болуп атат. Бул Бадахшандагы көтөрүлүштүн баскычы болуп атат. Бул Талибанга каршы чыгабыз деп Орусиядан да, Америкадан да жардам алып атат. Анан да бул анын бир оюнунун бөлүмү деп эсептейм. Анткени дароо эле биз буну тиги ШОС менен ОДКБ колдойт го деген бир ойлор келип атат да кээ бирөөлөргө. Балким биздин бийлигибиз да ошондон коркуп же ошону божомолдоп мындай болуп атат го деп, анан алардын да жообу ошого дал келип атат деп эсептеймин да. Бирок президент буунун трибунасынан алдын ала даярдалган куралдуу агрессия деп атады да. Демек, кандай десек, ушундай баа берүү Рахмондун буга даярданып жүргөнүнөн кабар бар дегенди билдирет да, э? Ооба, албетте. Бирок даярданса деле ошо сокку жасаган датасы ошого туш келип калып атпайбы? Анан ошондо да дароо эле биздин коомубузда ОДКБден чыгыш керек, ШОСтон чыгыш керек, бул такыр пайдасыз уюмдар экен деп мындай ойлор кетип атат да. Ошондо деле балким бул анын мындай стратегиясы болуп атат. Биз мисалы ОДКБден чыгып кетсек, кайта биз бир аз күчүбүз азыраак болуп калат да. Анткени ошондо Рахмондун мындай колу такыр эле бош болот да, анан бизге кол сала берет да. Азырынча менимче ОДКБнын мүчөсү болгон үчүн кээде ушу ОДКБден Тажикстан менен Кыргызстандын паритети болуш керек. Ошондуктан Рахмондо көбүрөөк курал жабдык берилип калса, биз деле мындай протест катары оюбузду айта алабыз деп ойлоймун да. Ошондо деле башкасын айтсак, ошол эле буудагы Садыр Жапаровдун сөзү менимче бул эл аралык коом үчүн эмес, Кыргызстан үчүн эле айтылды да. Анткени буунун деле реакциясын байкаган жокмун мен. Анан буунун дагы же эл аралык коомчулуктун ушу кыргыз-тажик конфликтине пикирин алмаштырыш үчүн бул жалгыз гана бир сөз менен чечилбейт. Бул элчилердин мындай ошол эле Германиядагы, Британиядагы, Түркиядагы элчилердин жумушу өзгөртөт да ушундай эмени. Рахмон өзүнүн максатын түз эле айтып атат. Варухка коридор керек депчи. Бул агрессия болгону менен да биздин жерибизди алып алам деген эле ачык сөз болуп атат. Ошондуктан ошону эл аралык уюмга жеткизүү бул жалгыз гана ушу бир сөз менен бүтпөйт дейм. Бул мындай кыбыраган элчиликтердин иши болушу керек дейм. Бирок ошо алдын ала даярдалган деп айтканда,
агрессия болорун билсе, бийлик бирдеме кылыш керек эле да. Биякта бизге тилекке каршы география бир аз биздин күчүбүздү алып коюп атат да. Анткени бизде тоолор жакта көп армияны ошол жака жайгаштыра албайбыз да. Тиякта болсо Ленинабад жакта, анан ошо Фергана өрөөнүн, Тажикстандын Фергана өрөөнүндөгү көп шаарлар бар, чоң шаарлар. Ошол эле Хаджент, Канибадам, Гафуров деген шаарлар. Аякта военный часть деле бар, анан чегарачылар деле бар да. Бизде жалгыз гана тилекке каршы чегарачылар ага каршылык көрсөтүп атат. Ошондуктан дайыма ошол эле милициянын күчтөрү, ошол шаардагы милициянын күчтөрү биздин чегарачылардан көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан ошо согуштан кийин Ташиевдин кадамы мага түшүнүксүз да. Ошо постторду алып койгону бул эмнени билгизет? Бул ошол стратегия. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлөйүн. Ошол постторду алып атканда дагы бир сөз айтты. Бул биз тажик армиясы менен кагылышкан жокпуз, белгисиз кишилер кол салды деп президенттин бийик трибунадан айткан сөзүн жокко чыгарып койду да. Ушуну кошуп айтсаңыз, бул ошол 4 чегара тосотун алып салууда айтылган сөз да, экөө бир кетип атат да. Анан ошонусуна да баа бере кетсеңиз, ошо сөзүнө дагы. Менимче бул сөз ушу дипломатиялык бир сөз болуп атат да. Бул уже кыргыз менен тажик тарабынын ортосунда, же Ташиев менен Якимовдун эле ортосундагы сөз болуп атат да. Бирок албетте баарыбыз көрүү сокур эмеспиз да. Баарыбыз көрдүк ким кол салганын. Анан ошондо посттордун алынышы бул жакшы көрсөткүч болуп атат да. Тияктан Хаджент менен Канимадам жолу, бияк болсо Исфара Ворух жолу. Азыр биз эч кандай мындай паритеттүү, мындай теңчилик күч кыла албай калып атабыз да ошол багыттачы. Анткени ошо аскер стратегиялык пландаштыруу болуп атканда дайыма душман деп айтпай эле коеюн, бирок мындай тиги тарап эмне кыла алат, анан биз эмне кыла алабыз деген сөз болот да. Ошондо биз эмне кыла алабыз дегенде тиги жолдорду кесип салганга мүмкүнчүлүк бар болчу деген бир ойлор болуп атат да. Анткени ошол эле Кулунду менен аркага чейинки могу 4 айыл алар тилекке каршы дайыма ушул Хаджент менен Гафуровдон чыккан частилер дароо эле басып алганга мүмкүнчүлүк бар болуп атат да. Ошол жака кээде мына эмне үчүн чегарачылар ал жактан чыгып кетти, тигине мындай. Менимче любой командир ошондой буйрук бермек да. Анткени ошол жака кирип, ошо айылдарды коргоп калабыз деген чегарачылар баары ошо мындай капканга түшүп, баары өлтүрүлмөк да. Ал жактан жөн эле мынтип карап көрсөк, эме бар да, время развертывания. Время развертывания бул ошо частыдан чыгып, фронтко же кагылышуу жерге чейин канча саатта же канча мүнөттө жетет, анан ошол жактан канча мүнөттө позицияны алат дегенде, ошондо Хадженттен келген частилер батыраак келип, батыраак жайгаштырылганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк, анан көбүрөөк мындай солдат алып келгенге мүмкүнчүлүгү көп болуп атат да ошол жактачы. Тилекке каршы ошо биздин стратегиябыз, анан мындай силовой блокту Ташиев жалгыз гана УКМКнын чоң эмес да, ал вице-премьер катары менимче ошо силовой блокту деле карап атат да. Анан тиги коргоо министрлиги же башка бир коргонуу багыттагы подразделениялар ага эчтеке айта албай атат да. Ушул бир проблема болуп атат. Экинчиси, УКМК менен чегарачылардын бир бюджети ошо проблема болуп атат да. Анткени биз мисалы ошол эле жогорку кеңеште
маселе көтөрүлбөдүбү? Канча акча ушу улуттук коопсуздукка бөлүп бердик? Ошо жыйынтыгы гана деп сурап атпайбы? Ошондо улуттук коопсуздукка бөлдүк дегенде бул УКМКга акчаны берет, анын ичинде канчасы чек арачыларга барат, канчасы УКМКнын өзү чекистерине барат, эч ким билбейт да. Көрүнүп атпайбы, чекистерге облуста үй салынып атат. Ооба, чекистерге үй салынып атат, 12 офис салынды, бирөөсү фонтаны менен жүрөт. Менимче ошолор ошактагы ушу тиги блогерлерди мындай аңдыган аппаратурасы менен ар бир офис $1 миллион эле болсо, 12 офис бул 2 байрактар болуп кетип атпайбы. Анан УКМКда иштегендер баары жип менен жүрөт. Алар деле служебный болуп атат. Биздин чек арачылар болсо, мына карап көрүңүз. 25 000 айлыгы болуп атса, ошондо бир жолу эле берет парадный формага тиккенине. Ошо материал сатып алат, военный ательеден ошону тиктирет. А БРЦ 3 түр камуфляж. Жазкы, күзгү, кышкы, анан жайкы зеленка. Носкини, термобельону санап көрсөк, ошонун 17 000 бир эле жолу алганы да. Ошондо да байкуштар магазинге келгенде өз үй бүлөсүн ойлоп, тиричилик тиги оокатты ойлоп, эң мындай арзанын алат да, эң арзанын. Анан ошо ботинке менен же чуркай албайт. Ученияга барып чуркап келгенден кийин буттары шишик. Буттары шишигенде мейли учение бир күн болот, же тиги патрулирование бир күн болот. А согуш башталып калса, же дагы бирдеме ошо поледе жүргөндө 3-4 күн болгондо бутту такыр эле былжырап болбой калат да. Анан бул жөн эле не боевой потеря болуп, кыймылдабай ошакта жатып калат. Согушта маневренность керек да, тияка бияка чуркап, ошонун баары ошондо позицияны алмаштырып тигиндей мындай. Ошол эле проблема болуп калат да. Ошондо мисалы үчүн бизди коргой турган эң негизги учур бул чек ара болуп атат да. Демек чек ара кызматы өз алдынча орган, министрлик болобу, ушундай? Өз алдынча болуп, өз алдынча бюджет алып. Бюджет болуп, Анын бюджети мисалы үчүн коргоо министрлигинен жогору болуш керекпи? Же андан аз болушу керекпи? Биякта мындай болуп атат да, негизи чек арачылар биринчи соккуну өзүнө ала турган эме да. А ошо Ленинабад жактагы, Хаджант жактагы армейский частилер турат да. Алар дайыма чек арачыларды аңтарып эле кетет да, танкаларды колдонуп, же дагы башка вертолетту колдонуп. Ошондуктан Баткенде жалгыз гана ошо чек арачылар турбай, военный часть эле туруш керек да. Ошо жактагы теңчиликти камсыздаш керек да. Ошондо гана Рахмон түшүнөт да. Бул Рахмон, биз баарыбыз көрдүк да. Рахмон маселени күч менен чечет экен да. Бул жарандык согушту ошо күч менен чечти. Алдап оппозицияны мейли силер өкмөткө киресиңер деп четинен баарын кырып салбады. Баарын кырып салды. Бадахшандын маселесин деле күч менен чечип атат. Кыргызстандын чек арасын да күч менен чечем деп менимче аттанды да булчу. Ошондуктан азырынча ушундай, менимче бул Ташиев, ачык эле айтайын, ошого көнбөй атат да, мындай. Ошо аскери паритет, теңчиликти койгонго же анын дымагы жетпей атат, же ошо сөз менен сүйлөшүп койду, же эмне. Бирок азырынча бизде ал жакта Баткендеги аскерибиз тажик аскеринен азыраак болуп атат. Анан ошол фактор сүйлөшүүлөргө абдан катуу таасир берип атат менимчечи. Ошондуктан азырынча 2 жолу болду, уступка болуп атат. 2 жолу 2 шаг биз артка кеттик. Эмне үчүн? Күчүбүз аз болуп атат. Күчүбүздү чоңойтконго дымагы да жетпей атат, анан бийликти бекемдейм деп акчанын баары ошака кетип атат да.
айылын жоодой аңдыган уюмду түзүп ошо УКМКны кайта ошо биз баарыбыз көрдүк, бюджеттин акчасы каяка кетип атат. Сүйлөгөн сөзү деле мисалы ошол эле Садыр Жапаровдун бияктагы сүйлөгөн сөзү ички жана тышкы душмандар деп ошол блогерлерди, оппозицияны тышкы душманга теңеп коюп атат да. Же мисалы пресс кызматтын башчысы Дайырбек белеби, Орунбеков. Ал деле сүйлөгөн сөзүндө кайта эле ошо ички душмандар жөнүндө көбүрөөк сүйлөп, мына силер чыккынчылык кылдыңар, стратегиялык объекттердин баарын айтып койдуңар, стратегиялык пландардын баарын айтып койдуң. Эми ал пресс катчы болсо стратегиялык пландарды каяктан билет деген суроо деле пайда болуп атат да. Бирок ошого мындай басым кылганы бул жөн эле бийликибизди сактап калалы. Тияктан жер берилсе, бериле берсин деген бир ой пикир жаралып калып атат да мендечи. Булар үчүн ички душман. Кандайча оппозиция эми бийликти же мындай башкача ой сүйлөп койсо эле душман болуп калабы дейм да. Бул эми коом, биз бир коомдо жашап атсак кандайча душман болуп калабыз, мен түшүнбөй атам да. Азыр мына Украинадагы согуш көрсөткөндөй камсыздоо, анан жаңы технологиялар өзүнөн чоң армияны кармаан токтотуп калууга паритеттүү мүмкүнчүлүк түзөт экен да. Биз ошону көрүп атабыз. Биз ошондой кылуу мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мен көрүп атканда, мисалы үчүн биздин жарандык коом мындай күндөрү эч нерсесинен аянбай, кум жардам десе кум жардам, ошол эле биздин чек арачыларга керектүү жанагы медициналык рюкзактар, ичинде заманбап керектүү нерсесин баары менен чогултуп бергенге даяр. Керек болсо байрактарды эле сатып алганга акча чогултабыз деп атат. Бирок мен бир нерсени түшүнбөйм да. Окей. Биз ошондой стратегияга өтүп, коом түздөн түз чек арачыларды каржыласын. Анан ошол чогулган акчаны өткөзүп берүү, аны кандай колдонууга көзөмөлдөө бир механизмдери барбы? Ошол кандай чечебиз? Абдан жакшы бир суроо. Анткени пандемия убагында же биринчи баткенде, экинчи баткенде эч кандай контроль жок болуп, эч кандай мындай жоопкердүү бир мындай постто турган, мына мен баарына жооп берем деген бир эч ким чыккан жок. Кайта мамлекет менимче ушу логистикага киришип, логистиканы татаалдаштырып койду да. Анткени мурда жардам бергенде мындай адресина алып келип эле ошондой болуп кетчү да. Анткени сатканда көбүнчө ушу центрден сатат да. Минобороны болобу же МЧС болобу же ошондой болобу. Анткени аларды эч ким көзөмөлдөйт да. Ошондо менимче да мындай армияда реформа болсо, ошол нерселер мыйзамга да кирсе, же мисалы территориальный оборона жөнүндө да мыйзам кабыл алынса, анан мындай армия көбүрөөк мындай горизонталдуу болсо жакшыраак болмок да. Экинчи маселе бул логистика да. Логистика Советтер Союзунда дайыма, Афганистанда да ошо байкалды, экинчи дүйнөлүк согушта да байкалды. Логистика биздин оорубузда тилекке каршы. Бир Афганистанга катышкан бир америкалык офицер менен сүйлөшкөнмүн. Ал логистикада жүрүптүр да, камсыздоо мындай күчтөрүндө служба кылыптыр. Ошол айтып атат, бизде логистикада жүргөн солдаттар, анан согушка катышкан солдаттар логистикада жүргөндөр 3 эсе көп дейт. 3 эсе көп. Базаны карагандар, тияка снаряд ташып, ок дарыларды алып келгендер 3 эсе көп болот. Бизде болсо, мисалы, бир полкто рота снабжения бар, аяк тилеп, эң мындай тыловой крыса деп атап аларды мындай презирать этип жүргөндөр бар да, ушу мындай, сен тыловиксиң. Кайта ошолор көбүрөөк болуп, алар көбүрөөк мындай
аларды деле ошо танкалар менен камсыздаш керек экен, аларды деле мындай атайын техника бериш керек экен, слежение бериш керек экен, разведка бериш керек, анткени засада да болот, бомбалап да кетет экен. Ошону азыр ошо Украинанын үлгүсүн карасак эле как раз ошо снабжение менен Хаймерс менен атып эле канча зыян келтирип атат да. Ошо маселелерди чечиш керек. Бирок менимче ошо эң биринчиси тероборонуну кылса, ошондо бирок ошондой демилген мурун болгон, чек ара аймагындагы элге өз алдынча коргонуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Бирок мен эсимде болсо, жана курал жарак элге тарап кетсе коркунуч жаралат деген күмөн саноолор менен ошол мыйзам долбоору ишке ашпай калган да. Ошо авторитардык же диктатордук бир өлкөнүн көрсөткүчү да. Диктатор менен ушундай диктаторлор дайыма элге курал таратуудан коркот да. Анткени ушу бийлик үчүн коркот, ички душмандарды дайыма издей берет. Ошентип өз элинен коркуп, көбүрөөк милиция күчтөрүн көбөйтүп, бюджеттин баарын ошо УКМК менен милицияга кетирип, ошол эле убакытта коррупция өсүп, Афганистан эмне болгонун биз көрбөдүкпү? Афганистанга Украинадан да көбүрөөк курал жабдык берилиптир. 88 миллиард полиция менен армияга ошо канча 20 жылдын ичинде берилиптир. Бир айдын ичинде кулабады. Территориалдык коргонуу жүргүзүүнүн да бир модели, үлгүсү катары, мисалы үчүн Швейцарияны карасак болобу? Ал жерде ар бир жаран бул аскер кишиси. Ошондой үлгүнү бизге өткөзсө мүмкүнбү? Демократия орногондо албетте мүмкүн. Ошол үчүн Швейцария болобуз десек, демократия керек экен. Демократия болгондо ошо территориальный оборона болушу мүмкүн да. Бирок азырынча мейли эми алабыз бизден коркот экен, ички душмандардан. Азырынча ошону эле кылып берсе бизгечи. Ошо биз өзүбүз акчаны төлөп, мисалы ошол эле военный билет алганда же ушундай эмеден өтүп да военный билет алып атат да, 50 000 кээ бирөө төлөт, кээ бирөө 25 000 төлөт. Ошондо жылына 700 миллиондон 1 миллиардга чейин сом ошо коргоо министри пайда эметет экен. Ошо чогултат экен. Анан ошону да 16-жылдан бери баштап алып баштаптыр да. Мындай экономикадагы мындай дыраларды жапкан үчүн да. Мисалы ошол эле 19-жылы кайта келгени 22% эле болуптур да. 1 миллиардтан кайра 220 миллиондо ошондо. Пандемия учурунда менимче баарын эле алып коюптур да. Анан ошо результат 21-жылы Рахмон кол салып атат да. Ошо армияны карабаганда ушундай болот экен да. Анан канча зыян таптык, канча ошо үйүбүз өрттөлдү, канча кишибиз набык болуп кетти. Ошо 700 миллион сом ошо стоит этого. Болбойт да мындай. Ошо армияга ошону калтырыш керек да. Өзү мисалы миллиардка чейин жеткенче анча-мынча ученияда болуп калыптыр да. Мындай садыр алып келип, мына техника алып келдим, парад кылып мындай площадьтан көрсөткөнү бул ерунда эле болуп атат да. Анткени Рахмон баарын билет да. Рахмон же мисалы биз бүгүн деле жогорку кеңештин айтып атпайбы? Түрмөдө күнүнө 102 000 сом берилет экен тамагына. Армияда болсо күнүнө 80 сом берилет экен. Армиянын даярдыгы бул тамагынан, бут кийиминен, тактикалык учениядан көрүнөт да. Мындай курал жаракты берип койсоң деле тактикасын эчтекесин билбесе кырылып эле калат сол. Мисалы үчүн жана ошо территориалдык коргонуу күчтөрү дейбизби, отряддары дейбизби, алар дагы бир жакшы жери ошол жердин уусун жакшы билишет да. Каяка кандай жылса болот, каяктан каяка кандай жетсе болот.
Анан ошолорду деле даярдоодон өткөзсө, аларга кандайдыр бир статус берсе, Баткенди кебетеси бир өзүнчө экономикалык зонада эсептебесек, анткени жанагындай шарттарда жашап, ошол жерди кармап туруш үчүн андай кармап турган элге кошумча колдоо керек го дейм да. Демек, ошол жанагы территориалдык коргонуу, чек ара зонасы боюнча мыйзам долбоорлорун кайра көтөрүп чыгышыбыз керек го да. Ошондой го менимче. Анткени баягыда былтыр эле мына ар кандай жеңилдиктер болот, тигиндей мындай деп жер налогун алып салабыз дегенде, жер налогу аякта гектарына деле жетпейт да. Аякта жер налогун алып салса, жылына 300-500 сомун ошол деле жеңилдик дейм да. Бирок эң негизгиси ушу коопсуздук болуп атпайбы? Коопсуздук жок үчүн, жумуш жок үчүн элдер кетип атат. Анан ошондо жалгыз гана Баткенге ошо территориальный оборона кылсак, аякта людской ресурс азыраак болуп атпайбы? Менимче тероборона деп жалгыз гана ушу чек арадагы Баткен областына эмес, баарына бериш керек да. Баарына дегенде Кыргызстанга, ооба. Бул ошо швейцариялык модельге жакыныраак болот. Анан да мамлекеттин акчасы кетпейт такыр. Өзүбүз тиги Россияда мобилизация болуп аткандай баарын өзүбүз сатып алабыз, бронежилет болобу, тиги разгрузочный жилет болобу, бут кийим болобу, камуфляж болобу, онусун баарын сатып алабыз. Ал коррупцияга да жол болбойт, анткени ошондор бири-бирин түздөн-түз каржылап калат. Ошондо анан да ошо ученияга, тактикалык ученияга катышканда коргонуу министрлигине акча келип калат да. Ошо 700 миллион, 1 миллиард албай, андан көбүрөөк акча болот. Ал акча коргонууга да бара берет. Менимче ошо модельди азырынча мындай переходной модель же мындай пионерский опытный модель кылып көрсөк, анан канча каалоочулар барат, канча киреше келет, канча адам чыныгы аскер даярдоодон өтөт, ошондо бир аз жүрөгүм тынчымак да. Абдан кызыктуу ойлор, Илер мырза. Келип маек куруп бергениңизге абдан чоң рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Сиздер менен мен Чоробек Саадымбек жана Элери Битикчи мырза болдук. Эфирде сак саламат, эсенчиликте көрүшкүчө кош туруңуздар.